Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн мен сиздер менен Азат Борбаев, анда эмесе мен бүгүн Россия Федерациясы өндүрүп чыккан Теплодар заводунан чыккан ушундай каминдер жөнүндө айтып бермекчимин. Анда эмесе каналды колдойбуз, подписацияны базаңыз. Силер үчүн тынык убагында обед учурунда келип тартып атам. Эл үчүн колдойбуз. Рахмат. Бишкек, Баткен базар, П38 контейнер. Камин, сауна, все для дачи. Видео обзор, да? Так, салам. Кече силердин суранышыңар боюнча бүгүн атайын түшкү убагында келип кыскача видео обзор тартып кетейин дедим. Мына могу жерде буржуйка деген билесиздер, буржуйка сымалды, бирок заводской жасалгандар экен. Могу жерде стеклянный эшиктер менен баасы 36 000 сом, 200 квадрат метрге чейин жетет экен. Булардын баары болоттон жасалган экен, стальной. Дальше мынау драйв дегени баасы 50 000 сом, тоже стекло, огнеупорный айнеги. Ичи мына момундай экен. Баары заводской, тетигинде секциялар бар экен. Теплоотдача көбүрөөк болот болуш керек менимче. Мына могулардан, могу тешикчелерден жылуулук чыгып турат экен. Ушул төртөө мынакей болоттон жасалгандар экен да. Могу мисалы кичирээк буржуйка сымал. Баасы 30 000 сом экен. 100 квадратты спокойно жылытат экен. Тоже могу жерде боштондуктар бар экен. Бул жерден жылуулук чыгып турат экен. Могу чети керамика экен. Өзү болсо стальной экен. Үстүндө мынакей плитка катары колдонсолот экен. Могу жерде чоңу бар экен. Печь отопительная, воздухогрейная дейт. 220 квадрат экен. Баасы 46 600, 45 000 сом экен. Мынакей. Ушу төртөө буржуйканын ордуна колдонсоңор болот да. Мына бул жерде турган могу бирөө. Бул уже банянык экен, банянын котелдору экен. Баасы 52 000 сом. Печь банная дейт, до 18 квадратов, то есть 18 квадратка чейин спокойно жылытат экен да. Бул жердеги мына төртөө болсун, могу төртөө. Булар дагы банянык экен. Банная печкалар. Мына могу жерде огнеупорный айнектер бар экен, мына төртөөнүкү. Булардын баары заводской, заводдон чыккан. Баасы 56 000 сом экен, могу 14 квадрат метр, 14 куб экен да. Бул болсо 45 000 сом экен, 12 куб экен. Ошондо мынакей алыстан көрсөтөйүн силерге, жакшыраак көрүнсүн. Бул үчүнчү котел болсо 12 куб метр, 42 000 сом экен. Это чье производство получается? Россия, да? Россия өндүрүп чыгарат экен. Мынакей. Вот эти все это бани. А это вот 4 бани, да, получается? С каминным эффектом. С каминным эффектом. Каминный эффект менен экен да, бул эшикчелер ошолор коюлган экен. Мынакей. 65 000 сом экен ошо. Вот Теплодар, да, получается, завод. Теплодар деген завод экен да. Дальше могу жерде бирөө эки скутер бар экен, көндө сурап атпадыңар эле, эми бул жаңы экен, Кытайдыкы бензиновый скутерлар. Баасы 80 000, анан 100 000 сомдон экен. Дальше Теплодар. А это вот камин, да, получается? Что такое? 55 000 сом, да? Тоже стальная, да, получается? Стальные камины. Стальные камины. Прямой, угловой и прямые. А это вот угловой, да? А могу угловой экен, уголга коюлат экен да, мисалы. 58 000 сом экен, но. А это дровник, да, получается? Да. Астына отун салынат, үстүнө уже жагылат экен да, могу жерге. Могу четтери керамический, керамика, да? Керамический. Бул каттарга өтсөк, бул жерде дагы 5 камин бар экен. Чоң бөлмөңөр болсо, квадратурасы чоң, мына ушуларды койсоңор болот экен да. Термофор дейт. Баасы 43 000 сом, 150 квадрат метрге чейин. Мына камин болсо 150 квадрат метр, 46 000 сом экен. Мынакей. Бул уже ножкасы менен экен, мындай көрүнөрбү. Аябай жакшы дизайнда жасалган, кооз. Бул болсо астына эле коюлат экен, түз эле.
Мындан нары кетсек 150 квадрат. Бұл уже жазырақ екен, чуть пошире. 56 000 сом екен. Тоже отын менен иштей турган. Мынанысы 63 000 сом екен. Үстүнөн жылыткыч катары колдонсок болот экен. Жылуулук берет экен, плита катары. Меш катары колдонсо болот да. Мынакей, бул узунураак экен да. Четтери керамика экен, өзү болоттон жасалган экен. Анан бу жерде дагы бир чоңурагы бар экен. Баасы 67 квадрат экен. 67 000 сом 150 квадрат экен. Онтип ачылат экен, бияктан жылуулук берет экен. Тоже меш катары колдонсоңор болот экен. Анан газовый котелдор мына могу жерде турат. Баасы 29 500 сомдон өйдө кетет экен да, киловаттына жараша. Эң кымбаты 49 400 экен мына могусу. 25тиги. Аркы болсо 7-лиги экен. А вот 725 это что за нумерация? Киловатты, да, мощность, да? Вот. Могу жерде цифралар турбайбы, ошондо 7-ни 10го көбөйтөсөңөр 70 квадратка экен бул. 16-ны 10го көбөйтсөңөр 106 квадрат. Бул 200 квадрат, 250 квадратка экен. Газовый котелдор. Гарантия же есть, да, у вас там? На нир, да? Напольные газовые 3 года, 3 жылдык гарантиясы менен экен, да? Бул жерде дагы мынакей мештери бар экен, бирок уже газовый котелго эмес, уже көмүргө. Мынакей 4 бөлүктөн турган бар экен, мына жерде 4-секционный, ар жакта 3 эшиктүү. Бааларын айта кетейин, мына мисалы 200 квадрат метрге чейин экен, 124 000 сом экен. Бул уже көмүр менен иштей тургандар да. Мынакей ичи болсо мондай экен, камерасы. черные коты на 3 до 7 дней. От 3 до 7 дней, да? Мынакей астынан жагылат экен от. Мынакей суу муяктан келет экен. Анан айланып, жылынып чыгат экен. Это как орняк, да, или? Горняк, да, горняк. Горняк деген фирма экен. Так, могу кичиреги болсо 120 квадраттык 91 500 сом экен. Бардыгы заводтон чыккан. Это стальные или чугун? Тоже сталь, да? Булар да болоттон жасалгандар экен да. Мынакей. Мына болсо 450 квадрат метр 148 000 сом экен. Это вот 150 квадратов или 450? 450 квадратты ыздат экен, элестетсеңер. 24 саат дейт. Так. Булар уже бак самоварного типа дейт. 15 500 сом экен. Это бак отдельный турат, басы 70 литрлик. А могу котел болсо 35 000 сом экен. Это вот тоже банные, да, получается? Баняных кемолар бар. Теплообменник дейт, реестр универсальный, басы 6 000 сом. Баткен базар тугандар. П48 деген контейнер. Ушакка келсеңер, мынакей заводской, Россия Федерациясы өндүрүп чыгарган Горняк деген фирманын экен да, булар баары. Теплодар, мынакей баары фирменный да. Чоң-чоң үйлөргө, чоң-чоң бөлмөлөргө койсоңор сон болчу экен. Мынакей. Кыскача обзор. Түшкү убакытта эле келип силерге тартып кетип атам туугандар. Мен өзүм мамлекеттик кызматкермин. Анан обед учурунда бир чай ичип алып анан эл үчүн кызмат кылуудабыз. Лайктан басып, подписка кылып жөнүнө көрүп койбой. Силерден колдоо болсун. Анда эмесе чоң рахмат, кийинки чыгарылыш ачейин.